Мекендештер арбаңыздар. Бүгін сілер менен болчу маек бул биздин мекендештер жогорку окуу жайга тапшыруу боюнча жана балдарын колледжге тапшыруу боюнча кичинекей маалымат. Биз ошол бир нече жылдан баштап өзгөчө былтыр Москвадан бир жогорку окуу жай менен иштешип, бир колледж менен иштешип, көптөгөн мекендештерди билим алуусуна себепкер болдук. Абдан жакшы тажрыйба менен иштеп атышат. Ошол боюнча силер менен да бөлүшүп кетейин деп чечтим. Негизи Россия Федерациясында азыр миграция жаатында маселе орчундуу болуп аткан себеп менен аэропорттон кирип атканда цель въезда работа деп кире турган болсо, бир аз текшерүүгө кабылып калган учурлар да бар. Анан кийин бул жерде кичинекей лайфхак бар. Пандемия убагында биздин мекендештер иштеп дагы жана окуп дагы жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар болду. Студенттерди бир аз өздөрүн камсыздандыруу болсун деп, камсыз кылсын деп туруп чет элдик жарандагы студенттерге иштегенге дагы мүмкүнчүлүк бердилер. Ошол себептен Россия Федерациясына жөн эле иштей бербестен параллелдүү ошол жерде окуп, билим алып, жана Москванын дипломуна ээ болуп калууга жакшынакай шарттарды биз колдон келишинче түзүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө 2 жогорку окуу жай менен келишим түздүк. Бюджеттик тарабы дагы бар, жана контракттык тарабы дагы бар. Бюджеттик тарабы болсо маселе жок, ал жагынан байланышып, кандай специализациялар бар экенин тактасаңыздар болот. Азыр мен номерлерин да айтып кетем. Жогорку окуу жайындагы контракт жагынан болсо, экзамени жок, орус тилин билбесеңиз, ал жагынан дагы жардам беришет, жана тапшыруу жагынан экзамен убагына келгенде биздин жарандарга, диаспорадан аттанат бир аз дагы жеңилдетүү процесстерин да кылып беришет. Биринчи жогорку окуу жай болсо, бул Вернадский университети Балашиха шаарында жайгашкан. Ал жерде колледж дагы бар. Мамлекеттик университет. Ошо мамлекеттик университеттин негизинде, тапшыруунун негизинде РВПО алса да болот. Биздин жарандар РВПО болсо, бул ошо Россия Федерациясына жүрүүгө регистрациядагы талап кылбай турган өзүнчө бир документ, разрешение на временное проживание деп коет. По образованию ошону алсаңыздар болот. Көчөдөн полиция кызматкерлери токтоткондо дагы биякта окуп атам деп жооп берсеңиз, көп дагы текшерүүгө кабыл алынбайт. Границадан келип атканда дагы көп текшерүүгө кабыл алынбайт. Телефон номерлери болсо +7 995 529 67 52. Чала бериңиздер, силердин маалыматыңарды күтөт. Контракттык негиз дагы бар, бюджеттик негиз дагы бар. Мамлекеттик университет ошол окуу жайды бүткөндөн кийин ошол дипломдун негизинде Россия Федерациясынын жарандыгын алам деген мекендештер болсо, ошону дагы алса болот. Эгерде жогорку окуу жай болсо, анда аспирантурага өтүп алыңыздар. Айтор негизи мигрант эмес, анда окуучу, студент катары Россия Федерациясына жүрүп, эмгектенип, ошол эле убакытта кенен кесир басып каласыңар. Экинчи жогорку окуу жай, бул 3 жылдан бери иштешип келатабыз, Москва экономикалык институту. Метро Текселчикиде, Артюхина көчөсү дом 6, телефон номерлери болсо +7 499 113 09 41. Диаспоранын атынан десеңиздер дагы ошо жеңилдетүү экзамени жок, жана башка процесстерди жеңилдетип кабыл алганга даяр мекендештер. Кудай буйрса, мындан ары дагы биздин билимдүү мекендештер көп болот деп ниеттенебиз. Эмдиги жылы дагы мындан да көбүрөөк жогорку окуу жайлары менен иштешкенге аракет кылабыз. Анын баарын силерге улам-улам айтып турабыз. Бул видеону достор менен бөлүшүп, туугандар менен бөлүшүп коюңуздар, себептен сизге керек болбосо башка бирөөнү сөзсүз кереги тийиши мүмкүн. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин, Кыргызстанга барыбыз жүк жөнөтүп калабыз, дары-дармек жөнөтүп калабыз, документ жөнөтүп калабыз, майда баракат. Аэропортко барып бирөөнө жалдырайбыз. Асман Экспресс деген уюм ачылган, 600 рубль алат. Кыргызстандан Булоң бурчуна 1 күндөн ичинде жеткизип берет. Телефон номерин айта кетейин, +7 903 146 0003. Волгоградский проспекте 1-выходтан чыкканда 50 метр аралыкта. Кайрыла бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, ар бирибизде көйгөй болуп калат. Чек арага чыгыш керек, срочно миграционный картаны алмаштырыш керек. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн чек арага чыгабыз. Москвада жаамат бар, Замир мырзанын жааматы. Биз ушул жааматты сунуштайбыз, себептеген
Бул жамаат диаспорага көп кызматтарын кылып берет, бизге жардам берет. Биз да буларга ошо жардам берели. Телефон номери +7 925 465 68 40 номери. Бир жакшы жери аябай мажбур болгон, муктаж болгон мекендештери жумасына бир жолу бекер границага алып барып, кайра бекер алып келип өздөрү полностью жардам берет. Андан тышкары Замир мырза, диаспорадан кайрылгандарга скидка алып бересиңер, туурабы? Волгоградский проспекттен күн сайын чыгат, 11-ден 3-кө чейин, кечки 5-тен 8-ге чейин 2 жолу күнүнө чыгат.